районунда сугат каналдары жаңы ыкмада оңдолууда. Бетон менен жээктерди бекемдөө жумушу жүрүп жатат. Сарыташ каналы 3 чакырым 445 метрди түзөт. Бул каналдан 250 гектар жерге суу жеткирилет. Бул биздеги эмне пайда болот мындан дегенде, бизде суу жоготусу азаят биринчи очереден да. Себеп дегенде баягы сиңип кетип, механикалык ар кандай жоготуулар болуп, ошондон суу жоготуу азайып, дыйкандарга суу жеткирүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралчы. Эми Кудай кааласа быйыл жастан баштап суу бергенде биз өзүнүн алдын ала результат көрүп атабыз. Мунун төшөгөнү да оңой экен, сыйымдуулугу да жакшы экен, баягы суунун жоготусу азаят экен да. Жыл сайын механикалык тазалоодон өткөрүү үчүн бюджеттен ири каражат жумшалчу. Суу жеткирүүдө жоготуу көп болчу. Эми 6 саатта суу жетчү аймакка 1,5 саатта жеткирилет. Ошондой эле сапаты 50 жылга туруштук берет дешет адистер. Чыдамдуулугу булар баягы специалисттер айтып атат 50 жылга деп. Башка чет өлкөлөрдө, Европада бул убакка чейин колдонуп келишкен экен, бизге чейин 50 жыл уже чыдап атат. Бизде дагы ошо обучение учурунда биз именно вопрос сурадык. Бунун баягы биздин тоолуу ташты каналдарыбыз көп таш түшөт. Кийин баягы механикалык жол менен тазалоого болобу десек, албетте болот деди. Бул баягы бетон эле болуп калат экен каткандан кийин. Райондун аймагындагы Кара Күнгөй жана Сарыташ жер каналдарынан суу жетишсиздиги калка көйгөй жаратып келген. Бул жаңы ыкма менен 500 гектарга жакын айыл чарба жерине суу үнөмдүү жеткирилет. Эл аралык мамилелердин алкагында ишке ашып жаткан заманбап ыкма сугат тармагындагы ийгиликке багыт берүүдө. Бул жерди камыш базып жылына тазалачубуз, механикалык тазалоо жылда жүргүзчүбүз, кайра эле камыш база берчү да. Анан бул жерде дыйкандарга суу жеткирүү кыйын эле. 6 саатта келип дыйкандарга жетчү эле суу. Азыр эми мына бул Англиянын производствосуна чыккан экен, бетонный полотно деп, муну Бакыт Эргешевдин демилгеси менен келген. Анан ошол элдик курултайда көтөрүлгөн 2 каналыбыз бар болчу, Кара Күнгөй каналы, анан Сарыташ каналы. Азыркы күндө, азыркы учурда Сарыташ каналында турабыз. 1,5 чакырымга бетонный полотно төшөө пландалган. Азыр 1,2 чакырымын төшөп бүттүк. Токтогул районундагы жер каналдарынын суу коромжусу боюнча республикалык 3-курултайда маселе көтөрүлгөн. Учурда Сарыташ каналында бетон полотнасы менен тегизделүүдө. Кезекте Кара Күнгөй жер каналы жаңыланат. Кыялса Бирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Токтогул районунан.